Кемин районуна караштуу Кичи Кемин айылынын тургундары аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында спортко чоң маани берип, ар түрдүү мелдештерди өткөрүп келет. Маселен, мектепти 1989-жылы аяктаган бүтүрүүчүлөр айылдын ичинен команда чогултуп, кичи футбол боюнча турнир өткөрүштү. Анткени ошо өзүбүздүн президентибиз айтып кеткендей, аймактарды өнүктүрүү дегенде ошол себептен болгон себептен жана жалпы эле ушул инсандарды башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу болуп атат да. Жана ошол жаштарды бизден кийинки муундар ошо биздерди көрүп, ушундай бир спорт менен алек болуп, жакшы иштерге кылышына биз ошого кичине үлгү кылып, мындан кийинки дагы келечекте дагы кийинки жылкы муундар да ушундай уюштурганга аракет кылып атышат. Жашоочулар арасында ынтымакты бекемдөө максатын көздөп, жаштарды ден сак жашоо образын өндөгөн иш-чара салтка айланып жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул жолку мелдеште мектепти 1989, 90, 91, 92 жылдары бүтүргөндөр күч сынашты. Ал эми айыл тургундары өздөрүнүн командасын алга сүрөп, колдоп турушту. Анан мына айылыбыз кандай көрктүү болуп турат. Карагыла мондай мини стадион салынган. Биягында мынакей коңшу айылдардан келип ойноп атышат. Муну мен эмнени айткыбыз келет? Ушу Кыргызстан ушул спорт жагынан, футбол жагынан өнүгүп келатат деп ойлойбуз. Анан ошо балдарыбыздын шаардан бери келип, чогулуп, жакшы мына көптөн бери көрүшпөй жүргөн балдар ушинтип жолугат экенбиз. Ушундай жакшы жөрөлгө болуп атат. Мектеп уясынан 30 жыл мурун учуп, жашоодо өз ордуларын тапкан классташтар кайрадан футбол талаасына чогулуп, гол киргизүү аракеттерин жасашты. Курч мүнөздө өткөн оюндун жыйынтыгында мектепти 1991-жылы аяктагандар жеңүүчү аталышты. Жөрөлгө жакшы жөрөлгө, мындан ары бул переходящий кубок болуп, жылдан жылга жыл сайын өткөрүүчү турнир болуп эсептелинет. Бул эми жаштарга, кийинки келечек муундарга жакшы акыл насаат, жакшы спортко демилге берүү ниетин өткөрүп турчу турнир. Кудай буйрса, жыл сайын өткөрүлүп, ошонун алкагында келечек муун жаштар үчүн ден соолукту чыңдоо, бекемдөө үчүн өткөрүлчү иш-аракеттер болуп умтулат. Ушу байкелерибизге рахмат, ушу 72-жылкы байке ушуну баштап берип атат. Жеңүүчүлөр диплом, медаль жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Ошондой эле эң мыкты чабуулчу, эң мыкты коргоочу жана эң мыкты дарбазачы номинациясында мыктылар аныкталды.